Биз өтө бир ыйык мажлисте отурабыз, урматтуу жамаат. Бул мажлис башка мажлис сыяктуу эмес. Бул мажлис Аллах Тааланын хабиби Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга арналган мажлис. Ошондуктан башка мажлистерге караганда өзгөчө соопко ээ болот, урматтуу жамаат. Ар бир кадамыңыздарга Кудай Таалам бейиштин даражаттарынан насип этет иншалла. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын балалык кезинде Халима энебиз Аминадан баласын эмизип алып кайтып бараткан кезде, журтуна кайтып бараткан учурда 40тай христиандардын атайын адам өлтүрүш үчүн жалданган, крест тагынган христиандар кылычтарыны ууга малып алып күтүп отурган экен. Анткени аларда ошондой бир маалыматтар бар эле. Пайгамбардын атасы качан төрөлөт, анан пайгамбар кайсыл жылы кайсы жакка барат, бүт бардыгыны үтүр точкасына чейин билген. Кур'ан-ы Каримде муну да айтат: балдарыны кандай тааныса, пайгамбарды да ошондой тааныйт эле деген аят карима кезигет Кур'анда. Мына ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадам изине чейин алдын ала билген христиандар пайгамбарыбыздын бөбөк кезинде Халима энебиз ошол Халима Саадия өзүнүн журтун алып барарындагы билип, ошол мезгилде кылыч кайрап пайгамбарды күтүп отурушкан эле. Аңгыча Халима энебиз келип ошол кишилерге жолугуп калды. Алар Халима эненин колундагы бөбөктү көрүп эле, мынакей биз издеген бала өзүнүн алдыбызга келип калды. Келгиле, ууланган кылычыңарды энди иштеткиле, ишке салгыла деп, бардыгы пайгамбарыбыздын жанына келип, кылычтарыны сунуп жаткан учурда Халима энебиз жүрөгү түшүп, "Ва Мухаммада" деп ыйлап жиберди. "Ой, балакай Мухаммад" деп ыйлап жибергенде, Мухаммад алейхиссалам көзүн ачты. Асманды карады. Халима энебиз эмнеге асманды карап жатат деп караса, асмандан бир от келип, жанагы 40 кишини күйгүзүп жиберди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам али пайгамбар боло элек бөбөк кезиндеги муъжизаларынан бири. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын хаяты төрөлбөстөн мурда эле, жаралышта эле муъжиза менен башталган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп турган кезде бардыгыны өзгөчө бир муъжизалар менен өтө бир кыйын, динге кириши кыйын болгон адамдарга муъжиза көрсөткөн. Ошондо Абу Жахил да айткан: Мухаммад, бардыгын эле муъжиза көрсөтүп, неме кылып жатасың, өзүңдүн пайгамбарлыгыңды тастыктатып жатасың, ишендирип жатасың, мени да ишендире турган муъжизаң барбы деди. Эгер сен мага муъжиза, мен талап кылган муъжизаны көрсөтө алсаң, анда мен Кудай буйруса сен диниңе кирип, сени ишенишке аргасызмын деп пайгамбарыбызга ушундай сунуш кылды. Кош, эмне муъжиза каалайсың деди. Мен сага суроом бар биринчи деди. Мухаммад, асман күчтүүбү же жер күчтүүбү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, асман күчтүү деди. Анда эмесе экинчи суроом, мына бул чоң таш күчтүүбү же сенин Кудайың күчтүүбү деди. Албетте менин Раббим күчтүү деди. Анда эмесе ошол Раббиңдин күчүнү көрсөтчү, ушул таштан бир куш чыгарып бер деди. Ошол куштун оозунда кат болсун. Сенин рисалатыңа шахадат болгон, күбөх болгон кат болсун деди. Мына ошондо жанагы ташка карап туруп буйруганда жанагы таш куддун боюнда бар аял сыяктуу 10 топ жанагы кушту чыгарды өзүнөн. Ал куштун канаттары забаржаттан, буттары лүлүдан, баштары алтындан, канаттары болсо күмүштөн болуп, мына ушундай жакшынакай бир көркөм бир кооз куш болуп чыкты. Оозунда кат бар эле. Ал катта ушундай деп жазылган: Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах, умматун музнибатун ва раббун гафур деген. Күнөөкөр үммөттүн кечиримдүү Кудайы бар. Азырда силер Кудай Тааладан кечирим сурап, неме кылсаңар Аллахым кечирет деген бир таргип менен ошондой кат неме кылды. Ошондо Абу Жахил айтты: Мухаммад, сенин сыйкырың Фираундун сахараларынан, сыйкырларынан да күчтүү таасирлүү экен деди.
Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сен ашадди куфрда экенсиң Фирауынга караганда" деди. "Сенин өлүмүң дагы Фираундыкынан дагы катуу өлүм болот" деди. Ошондой эле Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы батасы жеткен экен. Өткөндөгү баяныбызда устазыбыз Абу Жахилдин халак болгонуну, Абдуллах ибн Масуд башын кесип алып, кулагын тешип, жип өткөрүп алып, сүйрөп келгендигини айтып берген эле. Мына ушундай бир кор өлүм менен өлдү. Мына Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү ушундай курсагы ачып, өңдөрү бозоруп калган кезде Жабир разияллаху анху көрүп калып, аялына келди, айтты: "Үйүңдө эмнең бар?" деди. Расулуллахтын курсагы ачып, өңдөрү бозоруп калган көрүнөт. "Бир Расулуллахга чай берсек" деп, Жабир разияллаху анху аялына айтты. "Үйдө ун бар, будай бар, анан кой бар" деди. "Анда эмесе сен ошолорду даярда, мен Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды баштап келейин" деп чакырганы кетти. Аял киши өзү кой союп, этти асып, камырдан түрдүү жакшынакай тамактарды жасап, дасторконду салып отурган кезде кичине эки баласы бар эле Жабирдин. Чоң баласы кичинекей баласына айтты: "Апам кой сойгонун көрсөтөйүнбү, кандай кой сойгонун" деди. Баягы кичинекей иниси: "Макул, көрсөтчү" деди. "Келсең жатсаң" деди дагы, бычакты алып туруп кичинекей үкөсүнү муздап салды. Андан качып коркконунан өзү отко түшүп күйүп өлүп калды. Жабир разияллаху анхунун аялы ушундай бир мубарак ыйык затты өмүрүндө зорго биринчи жолу чакырыш бактысына ээ болуп турган кезде ушул түйшүк башына түштү. Ошондо балдарыны эки ак сүрүпкө эки жерге ороп коюп туруп, көңүл бурбастан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын конокчулугуну мындай ачык кабак менен, ачык кашы менен тосконго аракет кылды. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бул вакыядан мojizасы менен билип туруп, этти алды дагы: Жабир, балдарыңды чакыр, мен менен эт жесин, тамак жесин" деди. Жабир разияллаху анху баласынын өлүп калганын билбейт. Аялына келди да айтты: "Балдарыңды чакыр, Расулуллах чакырып атат" деди. Аялы дагы көңүлдөрүн бузбайын деп, "Макул, азыр" деп койду. Ошо менен бир аз өтүп кетсе, унутуп калабы десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтты: "Жабир, балдарың чакыр" деди. Андан кийин чындап барып, өзүн баштап келген: "Канакей балдар" деп балдарын сураганда, кухняга, ашканасына алып кирип, окуяны көрсөттү. Караса, бири күйүп калган, бири болсо муздалган, ак сүрөттө оролуп жатат. Аянычтуу бир конок күтүү, бир тарабынан түйшүк, бир тарабынан зыяпат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бул акыбалды билип турганда пайгамбарыбызга келди дагы Расулуллахга энди жанагы суук кабарды айтайын деп жатканда: "Жабир, болду, токто. Айтпа" деди дагы, өзү чыкты. "Канаке" деди. Күйгөн жерден, ошо чөпүрөккө оролгон жерде барды дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын изни менен: "Тургула, менин кешигимди жебей кайда барасыңар" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки баланы сылады кепиндин үстүнөн. Эки бала кепиндин ичинен кыймылдап, эмне болду? Тирилишти, хаятка келди. Мына ошол Касидай Бурдияда ушул тууралуу бир атайын бир мисыр айтылган: "Лау насабат кудратуху аяту изама ахясмуху хина юд'a дарисар римам". Аллах Тааланын кудретини, мojizаларыны кайсыл нерсе чирип кеткен чириндиге койсо дагы, жанагы өлүп чирикке айланып, чириндиге айланып кетсе дагы, Алланын кудрети жана мojizасы ошол жерде захир көрүнөт. Ошол дагы кайта хаятка келет, жашоого келет. Булга жөн эле жаны жок таптаяр эт экен. Мул эчтеке эмес, Алланын кудретинин астында, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мojizасынын астында деп ушундай ыр-саптарды түзгөн урматтуу жамаат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бу дүйнөдө өмүрү менен коштошкону, үммөтү менен коштошкону устазыбыз өтө бир көркөм кооз сүрөттө бизге сүрөттөп берди, айтып берди. Бул үммөт үчүн өтө чоң жоготуу, өтө чоң түйшүк болду. Бардыгы ата энеси бала чакасынан ажыраганда мындай түйшүккө түшкөн эмес эле. Хатта өздөрүн жоготуп коюп,
bir-birinden ne kılgandарын bilbey kalışkan эле. Bir günü Umar radıyallahu anhu Usman radıyallahu anh'ın janынан ötüp baratып assalamu aleykum dese, oşol uçurda iştin küçtүүлүгүнөн, tүйшүктүн күчүнөн Usman radıyallahu anhu Umar'dın salamında sezgen жок. Umar radıyallahu anhu Abu Bakırga arızdanıp bardı. Bul Usman'a emne oldu? Salam bersem жооп бербей койду деп арызданды. Андай болбош керек эле деп Abu Bakır radıyallahu anhu экөө келип кайра салам беришти. Ошол кезде Abu Bakır айтты: "Эмнеге сенин бурадарың Umar салам берсе жооп бербедиң?" dedi. Dese men андай кылган жокмун, мен сезбептирмин салам бергенин dedi. Abu Bakır айтты: "Ооба, туура. Bu пайгамбарыбыздын bu dünyadan коштошуусу баардыгыбызды bir чоң түйшүккө салып койду окшойт. Эмнеге мынчалык кайгырдың?" dedi. Dedi, Usman айтты: "Allah razı olsun. Men bir uluk çoğun işti suraştı unutup kalıptırmın" dedi. Oşonda aytты: "Emne uluk iş?" dedi. "Vaman najatu." Kıyamet günde najat kanday bolat, kutuluğu kanday bolat? Biz uşunu surap turubuz. Kıyamet günde biz kantip kutulabız dozoktan, azaptan dep uşunu suraştı unutup turubuz dedi. Abu Bakır radıyallahu anh aytты: "Аны men suraganmın" dedi. Usman radıyallahu anh suyunup, "Atamdı da enemdi da sizge fida kılamın" dedi. "Kurban kılamın" dedi. "Aytыңызчы" dedi. Oşonda Rasulullah Abu Bakır radıyallahu anh aytты: "Eğer Amekim Abu Talib'ga sunuştuğan kelimeni aytgan bolsa, oşol najat bolat" dedi. Yani la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah aytgan bolsa, Kudayım buyursa oşo adamga dozoktan kutulu bolat dedi, urmatlı cemaat. Allah subhanahu wa taala bardığımızdı muna uşul uluk mubarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet kılganlar şükürlerdi kılaylık. Ayrıca Allah Taala'nın şükürü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şükürü bu öte bir farz. İman, Allah'a iman keltirүү, Rasulullah'a iman keltirүү kanday farz bolgon bolsa, Allah Taala'ga itaat kılуу, Peygamberimizge itaat kılуу da ошондой farz. Allah Taala'ga ta'zim kılуу kanday farz bolsa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'zimi de ошондой farz. Allah Taala'nın muhabbati kanday farz bolsa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bolgon muhabbat da ошондой farz. Allah Taala'ga şükür vacip bolgonday, biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e da şükür vacip, urmatlı cemaat. Allah subhanahu wa taala bardığımızды şükürlü ümmetlerden kılışını nasip etsin. Bizden uşul majlisimiz bugünkü günde jalpыбыздын atынан şükür katarında ötüşünü Allah Taala'dan soranıp ketelim. Ve ahir davana anilhamdülillahi rabbil alamin.